Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Темабыз исламда ыймандын шарттары, ишеним негиздери. Урматтуу окуучулар, мурунку сабагыбызда исламда ыйман шарттары, пайгамбарларга ыйман деген теманы өтүп, ал сабагыбызда пайгамбар деген ким, ал кандай өзгөчөлүктөргө ээ, Куранда кайсыл пайгамбарлардын аты эскерилген, пайгамбарларга ыйман келтирүү деген эмне деген суроолорубузга жооп алганбыз. Ал эми бул сабагыбызда ыйман шарттарын улай акыретке ыйман темасын өтөбүз. Ага өтпөстөн адат болуп калгандай, исламда ыйман шарттарын дагы бир жолу эсибизге сала кетели. Алар Аллага ыйман келтирүү, периштелерге ыйман келтирүү, китептерге ыйман келтирүү, пайгамбарларга ыйман келтирүү, жана бүгүнкү сабагыбыз акыретке ыйман келтирүү, тагдырга ыйман келтирүү. Кимде ким ушул 6 ыймандын шарттарынын бирисин кабыл кылбай турган болсо, анда аны биз мусулман деп эсептей албайбыз дегенбиз. Эми өзүбүздүн темабызга өтөлү. Бүгүнкү темабыз акыретке ыйман келтирүү. Акыретке ыйман деген эмне? Акырет күнүнө ыйман келтирүү мусулманчылыктын негизги шарттарынын бири. Дүйнө жашоосу бүтүп, түбөлүктүү жаңы жашоо башталарына ишенүү дегенди билдирет. Кур'ан-ы Каримдин көптөгөн аяттарында акырет ишеними Алла Таалага ыйман келтирүү менен биргеликте эскерилет. Куранда дүйнө жашоосу утурумдук экендиги, ал эми акырет жашоосу түбөлүктүү экендиги айтылат. Мына ошондуктан дүйнөнүн утурумдук жыргалчылыктарына алданбастан түбөлүктүү акырет жашоосунун бактылуулугуна жетүү үгүттөлөт. Демек, акыретке ыйман келтирүү бул дүйнө бүтүп, түбөлүктүү жаңы жашоо, акырет жашоосу башталарына чын жүрөктөн ишенүү дегенди билдирет. Акыретке ыйман туурасында Кур'ан эмне дейт? Ан'ам сүрөсүнүн 32-аятында дүйнө жашоосу оюн жана көңүл ачуудан башка эч нерсе эмес. Жоопкерчиликтүү адамдар үчүн акырет жашоосу дагы да жакшы. Дагы деле акылыңар жетпей жатабы деп айтылат. Башка бир аятта акыреттеги бактылуулук дүйнөдөгү жашоого байланыштуу экендиги айтылат. Башкача айтканда, бул дүйнөдө адам кандай жашаса, акыреттеги жашоосу дагы мына ошондой болот деген түшүнүк. Касас сүрөсүнүн 77-аятында Алла тарабынан сага берилген рызкыны анын жолуна жумшап, акырет жашоосун үмүт кыл, бирок дүйнө жашоосунда унутуп койбо деп айтылат. Бул аяттан түшүнгөнүбүзгө караганда, бул дүйнө утурумдук деп эле бул дүйнөнү да таштап койбостон, жашоону токтотуп койбостон, Алла Тааланын ыраазычылыгы боло турган иштерди аткарып, ошонун негизинде акыретте бактылуу болууга умтулуубуз кажет. Эмне үчүн акыретке ыйман келтирүүбүз керек? Акырет күнүнө ыйман келтирүү биринчиден адилеттүүлүк принцибине таянат. Бул дүйнөдө жакшылар жакшылыктарынын кайтарымын, жамандар болсо жамандыктарынын кайтарымын ар дайым көрө беришпейт. А бирок акыретте ар бир адам кылган ишинин кайтарымын көрөт. Муну менен адилеттүүлүк орногон болот. Куранда бул боюнча бүгүн ар бир адамга кылган ишинин кайтарымы берилет. Бул күнү адилетсиздик болбойт. Шек күмөнсүз Аллах дароо жоопкерчиликке тартуучу деп айтылат. Кийинкиси инсан жоопкерчиликтүү жандык. Анткени адам максатсыз жаратылган эмес. Адамдын белгилүү милдет жана жоопкерчиликтери бар. Мына ошол жоопкерчиликтерди так аткаргандар Алла Тааланын белегин, аткарбагандар жазасын алышы керек. Ал эми бул толук түрдө акыретте ишке ашат. Биз инсан катары өзүбүздүн милдетибизди жана жоопкерчилигибизди туура аткарсак, анда анын белегин алабыз, ал эми аткарбасак, анын жазасын акыретте алабыз.
Дүйнө жашоосунда ар бир жандыктын соңу болоорун көрүп жатабыз. Айлана чөйрөбүздү карай турган болсок, жандуу нерселердин бардыгы белгилүү бир күн келгенде өзүнүн жашоосун токтотот. Ошол сыяктуу дүйнөнүн да соңу болоору чындык. Кыямат деген эмне? Кыямат дүйнө жашоосунун соңу. Исрафил периште сур кернейге үйлөгөндө башталат. Периштелерге иман деген темабызда периштелерди өтүп жатып, Исрафил периштенин кызматы туурасында өткөнбүз. Анын кызматы кыяматта сур кернейди үйлөө болот дегенбиз. Сур керней эки жолу үйлөнөт. Биринчисинде дүйнөнүн соңу болуп, жер бетиндеги бүтүндөй жандуулар өзүнүн жашоосун токтотот. Ал эми экинчи жолу үйлөгөндө бүтүндөй инсандар кайра кабырынан тирилет. Бул боюнча Куранда сурнай тартылганда Алланын каалагандарынан башка асмандардагы жана жердеги бардык жандыктар өлүшөт. Андан соң экинчи жолу сурнай тартылганда алар тирилип күтүп турушат деп айтылат. Кайра тирилүүнү биз инт диндеринде өткөндөй реинкарнация менен алмаштырбообуз кажет. Реинкарнация бул адам өлүп кайрадан эле ушул дүйнөдө башка бир жандыктын же болбосо башка бир денеде тирилет деген ишеним. Ал эми акырет ишеними адам бул дүйнөдө өзүнүн жашоосун жашап, жашоосу токтогон соң кийинки акырет дүйнөсүнө түбөлүктүү дүйнөгө тирилет деген маанини билдирет. Махшар жана амал дептери. Исрафил сур кернейди экинчи жолу үйлөгөндө адамдар Алла Тааланын кудурети менен кайрадан тирилип, дүйнөдө кылган ар бир иш үчүн жооп берүү үчүн махшар деп аталган майданга карай бет алышат. Демек, махшар бул майдандын, адамдар топтоло турган майдандын аты. Ал эми ошол жүрүшкө хашыр деп атайбыз. Махшар майданында ар бир сөз жана ар бир иш кынтыксыз жазылган амал дептери адамдарга таркатылат. Махшар майданына адамдар топтолгондо биз периштелерге иман деген бир теманы өтүп атканда Кирамин Катибин деген периште туурасында өткөнбүз. Алардын кызматы адамдардын жакшылыгын жана жамандыгын, ар бир кыймыл аракетин жазуу болот дегенбиз. Мына ошол Кирамин Катибиндин жазган амал дептери адамдарга берилет. Ошого жараша адамдар жоопко тартылышат. Бул боюнча Куранда адамдар жоопко тартыла турган күн жакындашты, бирок алар муну билбей жатышат деп айтылат. Мизан жана сырат деген эмне? Сур керней экинчи жолу үйлөнгөндө адамдар жаткан жеринен кайрадан тирилет. Жоопко тартылуу үчүн махшар майданына барышат. Махшар майданында Кирамин жана Катибин периштеси тарабынан жазылган амал дептери ар бир адамга берилет. Мына ошол амал дептерлер тартыла турган таразанын аты мизан деп аталат. Мизан таразасында амалдар тартылган соң баары сырат деп аталган кыл көпүрөдөн өтүшөт. Жакшылыгы оор чыккандар мына ошол сырат көпүрөсүнөн өтүп бейишке киришет. Ал эми жамандыгы көптөр ал көпүрөдөн өтө албай тозокко түшүшөт. Адамдын эч бир кыймыл аракети кайтарымсыз болбоору Куранда кимде ким кыпындай жакшылык кылса аны көрөт, кимде ким кыпындай жамандык кылса аны көрөт деп айтылат. Демек, мизан таразанын аты, ал эми сырат болсо ошол кыл көпүрөнүн аты. Бейиш жана тозок. Мизан таразасында адамдардын амалы тартылган соң алар сырат көпүрөсүнөн өтөт. Жакшы амалдары оор чыккандар сырат көпүрөсүнөн өтүп бейишке кирет. Ал эми жаман амалдары оор чыккандар тозокко түшөт деп айттык. Демек, ал эми бейиш деген эмне? Бейиш бул дүйнөдө иман келтирип, пайдалуу иштерди аткарган адамдар түбөлүктүү жашай турган түрдүү түркөн ырыскылар бар жердин аты. Алла Таала дүйнөдө пайдалуу иштер менен алек болгондорду бейишке киргизерин мындайча айтат. Алла ыйман келтирген жана жакшы иштерди аткаргандарга сөз берген.
алар үчүн кечирим жана улуу белек бар. Бул жердеги улуу белек бейиш деп түшүнөбүз. Ал эми тозок, ыйман келтирбей жана жаман иштер менен алек болгон адамдар киргизиле турган жердин аты. Бул дүйнөдө Алла Таалага, периштелерине, пайгамбарларына, ыйык китептерине, акырет күнүнө жана тагдырга ишенбестен аларды четке кагып, же болбосо алардын кайсыдыр бирин четке кагып каккан адамдар, буларга ыйман келтирбегени менен күнөө иштерди, жаман иштерди көп аткаргандардын кире турган жери. Бул жерде Алла Таалага ыйман келтирбегендер түбөлүктүү калышат. Ал эми ыйман келтирип, бирок күнөө иштерди көп кылгандар белгилүү бир мөөнөттөн кийин тозоктон чыгарылып, кайра бейишке киргизилет. Куранда бул боюнча кимде ким аяттарыбызды жалганга чыгарып, аларга карата бой көтөрсө, мен буларга ишенбейм, бул болбогон иш, бул жомок десе, мына ошолор тозоктуктар жана алар ал жерде түбөлүктүү калышат деп айтылат. Акыретке ыйман келтирүүнүн пайдалары кандай? Биринчиден, акыретке ыйман келтирген адам өлгөндөн кийин кайра тирилерин, түбөлүктүү бир жашоо бар экендигин, кылган ар бир иши үчүн жооп берерин билет. Мындан улам ар бир кадамын ойлонуп таштайт. Экинчиден, башкалар менен ынтымакта жашаганга аракет кылат. Бирөөнүн акысын жебейт, бирөөнүн аркасынан жамандабайт, жалаа жаппайт, жалган айтпайт. Ар дайым чындыкты гана айтат. Жакшылык кылат, адамдарга пайдалуу иш жасайт. Кыйынчылыктарга сабыр кылат. Дүйнө жыргалчылыгы убактылуу гана экендигин билет. Бар нерсесин башкалар менен бөлүшөт. Кандай максатта жаратылгандыгын билет. Акыретке ыйман келтирүүнүн пайдалары: акыретке терең ишенген адам туура жолдон эч качан адашпайт. Алланын жолунан ар дайым Алланын жолунда жүрөт. Жоопкерчилик жана милдеттерин эң мыкты деңгээлде аткарат. Адамдык жоопкерчиликтерин, мусулманга тиешелүү жоопкерчиликтерди толук аткарат. Акыретке ишенген адам өлүмдү турумдук жашоодон түбөлүктүү жашоого өтүү катары көрүп, андан эч качан коркпойт жана ар дайым ага даяр болот. Ал ар дайым акырет жашоосун жана өлүмдү эстеп жүрөт жана башка ушул сыяктуу көптөгөн пайдалары бар. Акыретке ишенген адам максатсыз болбойт. Эми ушул суроолорду өзүңүзгө берип көрүңүз, урматтуу көрүүчүлөр жана окуучулар. Мен киммин? Эмне үчүн жаратылдым? Менин жана дүйнөнүн соңу эмне болот? Сиздин жообуңуз кандай болду? Бул суроолорго жооп берүүдө сизге акырет ишеними жардам берет. Анткени акыретке ыйман келтирген адам жашоонун бир максаты бар экендигин, өзүнүн адамдын бир максаты бар экендигин аңдап, ошого жараша өмүр сүрөт. Жыйынтыктай турган болсок, бул сабагыбызда эмнелерди үйрөндүк? Акырет деген эмне? Куранда акырет туурасында эмнелер айтылат? Махшар, мизан, сырат, бейиш жана тозок деген эмнелер? Акыретке ыйман келтирүүнүн бизге кандай пайдалары бар? Жана башка ушул сыяктуу суроолорубузга бул темада жооп алдык деген үмүттөмүн. Эгерде кимдир бирөөгө түшүнүксүз жерлер болгон болсо, анда комментарий калтырыңыз, биз сиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми биздин кийинки темабыз исламда ыймандын шарттары, тагдырга ыйман келтирүү болмокчу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.